Урматтуу биздин каналдын катышуучулары, катталуучулары жана жалпы биздин көрөрмандар, жалпы жумурай журт, сиздерге биз Кудай Тааланын саламын жолдоп, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Биздин бүгүнкү чай үстүндөгү программабыздын чай үстүндө берүүбүздүн кезектеги темасы учурда жогорку кеңеште биринчи окуудан өткөн мыйзам долбоору алды. Мыйзам долбоору да жөнөкөй мыйзам долбоору болбостон, коомчулуктун тынчын алган, коомчулукта резонанс жаратып, адамдар үчүн бир актуалдуу маселеге айланган маселе. Көйгөй бул эмне бүгүнкү күндөгү жогорку кеңештин көпчүлүк депутаттардын колдоосу менен биринчи окуудан өткөн мыйзам бул Кыргыз Республикасынын аймагында кумар оюндарын мыйзамдаштыруу же болбосо кумар оюндарын менен алектенүүнү мыйзамдаштыруу жолго коюлуп аткандыгын биз көрүп отурабыз. Албетте бүгүнкү күнгө биздин берүүбүздүн коноктору бар. Мен сиз конокторду тааныштырып өтө турган болсом, бүгүнкү күндө эл аралык билим берүү жана изилдөө борборунун жетекчиси Ибраев Алмаз Орузаканович, кош келипсиз биздин чакырыкка жооп берип келгениңизге. Ошол учурда биздин Кыргыз билим берүү академиясынын жетекчи адиси, педагогика илимдеринин кандидаты Жумабаева Гүлайым эже, кош келипсиз, сизге да рахмат. Мен ойлойм, урматтуу биздин көрөрмандар, сиздерди түйшүккө салып аткан же сиздер жооп таба албай аткан кээ бирки маселелердин тегерегинде атайын адистерди биз чакырдык. Адистер өздөрүнүн бүгүнкү программанын жүрүшүндө сиздерди канаттандырган жоопторду берет деген ишеничтебиз. Анда эмесе мен алгачкы сөздү Алмаз мырза сизден баштасам. Сиздин буга чейинки иш тажрыйбаңызда деги эле коом ичиндеги аткарып келген жоопкерчиликтүү кызмат ордуңуз аркылуу мына бүгүнкү коомдогу жаралып аткан бир резонанстуу маселе бул канчалык чындап эле орду бар маселе эле же бул жөн эле элдеги болгон эле ызы чуубу? Рахмат биринчиден ушу студияңыздарга чакырган үчүн. Куттуу болсун, биринчи жолу келип атам. Ал эми суроо боюнча бул элдеги азыркы момундай ошо пайда болгон казиного каршы бир дүрбөлөң десекпи же болбосо ошо каршы чыгып аткан акциялар башталып атат. Оштогу жаштар чыгып атат, студенттер. Жалпы эле ушул коомдук тармактарда катуу талкууга алынып аткан бул толкун десем, бул жөндөн жөн чыккан жок да. Жана бизде жакшы макал айтып коет го, бактын башы бекеринен кыймылдабайт деп, эгерде бир шамал үйлөсө. Буга да бир чоң себептер бар да. Себеби дегенде биз казино бизде иштеп келген буга чейин 10 жыл мурда, ошол 11-жылы тактап айтканда 11 жыл болуп калыптыр. Ошол бул ошо мыйзам менен жабылган Кыргызстанда. Себеби дегенде анын ошол көптөгөн дагы кесепеттери болгон. Аны биздин кыргызстандыктар, кыргыз жарандыктар өзүнүн ошол жон териси менен тартып, кээ бир үй бүлөлөр канча деген карызга дуушар болуп, канча деген үй бүлөлөрдүн ошол кээ бир мүчөлөрү, үй бүлөлөрдүн ошо аталары ушул кумарга толугу менен батып, карызга батып калгандан кийин өзүнүн жанын кыйганга чейин баргандар болгон үй бүлөлөр. Ошондон улам бүгүнкү күндө бул биздин кыргыз эли кумар оюндарынын кесепети кандай баягы катуу таасир берерин жакшы билет. Ошондуктан улам бул жөнөкөйдөн баягы жөн эле чыккан жок да, бул акциялар жана бул анда элдеги болгон ызы чуу бул чындап эле орду бар экендигинен, бул эл ошол нерсенин оор кесепеттүү анын натыйжасын алдынан ала сезгендиктен ошого жараша бул мыйзамдын кабыл алынып аткандыгына эмне реакция берип аткан экен деп түшүнсөк болот. Албетте, себеби дегенде канча деген мындан тышкары жогорку кеңеште негизи эле мамлекетибизде канча деген башка мыйзамдар кабыл алынып атат. Эгерде ал мындай түзмө түз биздин ушу кыргыз жарандарынын жашоосуна бир залакасын тийгизбей турган, тескерисинче эгерде пайдасын алып келе турган мыйзамдар боло турган болсо, аны эки колдоп колдоп алышат элдер. Ага же болбосо эч кандай жок дегенде мындай тоскоолдук көрсөтпөйт. Канча деген мыйзамдар кабыл алынып атат да жогорку кеңеште. Күнүгө канча деген мыйзамдар өтөт. Ага деген иштике деген жок да. Бирок эгерде мына бул мыйзамдын бүгүнкү күндө ушул биринчи окуудан кабыл алынуусу
биздин ушу жаңы келген 7 чакырымдын депутаттарынан тарабынан бул абдан бир таң калыштуу нерсе да. Негизи мындай карап көрө турган болсок, буга каршы акциялар былтыр эле болгон. Алыс эмес да. Буга чейин да анча мынча депутаттар ошо өз кызыкчылыктарын баягы көздөп, муну дагы мыйзамды өткөрө коеюн дегенде да канча бизде коомчулук каршы чыккан да. Ошолордун бардыгын мындай бир аз талдап, бир тарыхты бир аз эле, бир алыс эмес, жакынкы эле бир 2-3 жылда эле карап көрө турган болсок, канчалык бизде коомчулукта буга каршылык көрсөтүлүп келе жатат да. Ошону бир аз эске алышпайбы дейм да. Туура. Анда эмесе мен экинчи суроом бар эле. Биздин коомчулук, жаңы түптөлүп аткан коомчулук катары өздөрүнүн эгемендүү өлкөнүн жарандарын катары санайт, өздөрүн эркин өлкөнүн жараны болгон соң өзүнүн ой пикирин, өзүнүн сунушун, өзүнүн талабын койгонго укуктуу экендигин билет. Буларга биздин мыйзам толугу менен укук берип, мүмкүнчүлүгүн дагы түзгөн. Ошол учурда биздин эл өкүлдөрүн ишенич менен шайлаган Жумурай журт. Ошол эл өкүлдөрүнө толук укукту калтырып коюп, эми мыйзамды кабыл ала берсеңер боло берет. Эми биз айтканыбызды айттык деп алардын кабыл ала алган мыйзамына канчалык деңгээлде биз Жумурай журтту биз ынандыра алабыз? Бул мындай кандай десем, мындай толугу менен эле баягы башаламандыкка жол берилбейт негизи элечи. Алар эл өкүлдөрү болгонуна деле карабастан, ошол эле аларды шайлап алган ошо шайлоочулардын, жалпы эле мына коомчулуктун дагы бул мыйзамдарды кабыл алып атканда өзүнүн орду бар. Сөзсүз түрдө алардын менен дагы эсептешиш керек, мыйзамга кабыл алып атканда жана аны деген эске алыш керек. Мисал айтайын. Эгерде ошо мыйзамды кабыл алыш үчүн, толук кабыл алыш үчүн бул жогорку кеңештин депутаттарынын баягы добуш берилгенден тышкары коомдук талкуулоо дегендер да бар. Мыйзамдар андан да өтүш керек да. Ошол жерде эгерде бардык коомчулукта ошондой каршылык көрсөтүлбөсө, ошол мыйзамдар кабыл алууну тапса, анда ошолор эми өтөт дейли. Экинчиден, бүгүнкү депутаттардын дагы мындай макамында бир өзгөчөлүк бар. Бул жаңы конституциябызга, мына могу жаңы конституциябызга ылайык азыркы 7 чакырымдын депутаттарын эгерде өзүнүн милдетин так жана толук аткара албай турган болсо, аны ошо шайлоочулар кайра чакыртып алууга ошо жогорку биздин конституциянын негизинде укугу бар. Мыйзамдын бир канча ыңгайлуу дагы жоктары бар экен анда. Ошо дегенде бул ошо мен деген ошол конституцияны кабыл алып атканда, ошону талкуулап атканда, түшүндүрүп атканда мен катышкам да ошол процесстергечи, ошол иште. Анда адис катары биз туура эле чакырган экенбиз бүгүнкү берүүбүзгө. Мындай тиешем бар дегендей, ошондой мүмкүнчүлүгү бар да. Азыр ойлоп атат да, биз депутат болуп кирсек эле 5 жыл отура беребиз. Жок. Андай алар жанакы эмени же болбосо баягы иммунитетти алып коелу, неприкосновенности деп коет да, кол тийгизбестик дегенде каршы чыккан. Жок, андай болбойт деген. Мейли, андай эмеси кол тийгизбестик кала берсин, силерди баягы сотко чакырып анда эч ким эме чакыра албайт. Эгерде эле баягы бир кылмыштын үстүндө кармалып калбаса да, депутаттарды эч кимге жоопко тарта албайт. Жогорку кеңеш уруксат бербей кое турган болсо, анда эч ким жоопко тарта албайт. Бирок кайра ошол депутаттык мандатты чакырып алууга шайлоочулардын укугу бар да ошого. Мен ойлойм, урматтуу угармандар, бүгүнкү мына адисибизден алган жообубузга ылайык эле биз коомдун же болбосо улутубуздун, мамлекетибиздин келе жаткан муундун зыянына кайсы бир кабыл алынып аткан же болбосо аракет кылган депутаттарды депутаттык ордунан алып коюу мүмкүнчүлүгүн түзгөн мыйзамдар дагы бар экендигин айтып өттү Алмаз мырза. Андыктан бул маселени дагы биз эскертүү өтүшүбүз керек экен. Жоңузга абдан мен ыраазы болдум. Мен экинчи коногубузга суроо узаткым келет. Биздин борборубуз үй бүлөлүк балыктарды чыңдоо борбору болгондуктан, Гүлайым эже, сиз өмүр бою тарбия жаатында иштеп келдиңиз да. Деги эле коом эмне менен түптөлөт? Коом тарбия менен түптөлүшү бул айдан ачык нерсе. А бирок ошол коомду түптөөгө келген учурда ушундай болгон бир айталык коомдун тынчын алган мыйзамдардын кабыл алынуусу канчалык деңгээлде өсүп келаткан муунга өзүнүн таасирин тийгизет?
Аны менен кошо эле чогуу эле берейин. Ушундай болгон мыйзамдар бул ошол түбүнөн үй бүлөдөн баштап мамлекетти ыдыратып койбойбу? Сурооңузга рахмат. Бул казинону ачуунун бир материалдык кызыкчылыктары бар адамдар эметип атат да. Анткени деген казинонун капиталисттик өлкөлөрдө баланча мамлекет, баланча доллар эме түшөт экен, доходдорду түшөт экен, ар бир эмелердин статистикалары бар. Ошол доходдор аркылуу анан эми бизде Кыргызда мындай түшүнүк бар да, жакшы, жаман, арам, адал жана башка түшүнүктөр бар да. Бул адал эмгек менен табылган пайда эмес. Экинчиден, бул үй бүлөлүк тарбия деген түшүнүк, бул үй бүлөлүк тарбияны эч ким заминдете албай турган тарбия. Үй бүлөлүк тарбияга мунун зыяны өтө чоң. Анткени тарбиянын педагогикада өзү илиминде мындай айтылат да, тарбиянын генетикалык жана үй бүлөлүк эме аркылуу 64% үй бүлөдөн эметилет экен. Мына карабайсызбы? Кептин баары үйдө жатат. Үй бүлөдөн. Үйдүн ичинде. Анан мектеп, саясат, искусство, анан кийин анан чөйрөнүн таасири. Чөйрө жана коом, башка жолдоштор, достор, башка жана башкалардын процентный соотношениясы педагогикада жазылып жүрөт да. Анан ошол үй бүлөлүк тарбияга мунун кандай тиешеси бар, таасири бар. Биринчи жагынан бул бир адабияттан окуду элем да. Казинода иштегендердин көпчүлүгү мына магия менен заниматься эткен адамдар болушат экен да. Ошон үчүн алар көп пайда табышат экен. Ал жана келген балда эмелерге магиянын таасири аркылуу дүйнө жүзүндө америкалык Карлос Кастаньет үлгүсүндө магия деген бар экен, тибеттик магия деген бар экен, африкалык вуду магия деген бар экен, эме буддизм дүйнөсүндөгү магия бар экен, христиан дүйнөсүндө черная магия деген бар. Ушул сыяктуу эмелер менен манипулировать эткенди билген адамдар иштейт экен буларда. Ал ошону манипулировать эткенди билген адамдар иштейт экен дагы, адамдардын эмесин, каражаттарын ушу казиного алып кетиш керек да. Ал үй бүлөлүк бюджет үчүн чоң ущерб. Үй бүлөлүк бюджет үчүн чоң, ансы деле эмне, Кыргыз бай калк болуп кеттик ошончолук эле. Үй бүлөдө кыйынчылыктын көптүгүнө миграциялап тиякты талаада жүрүп атышкандар, башка өлкөлөрдөн баягы эптеп оокатын кылып аткандар толтура болуп атат. Үй бүлөлүк кыйынчылыктардын эмесинен көпчүлүгүнүн экономикалык, финансылык проблеманын бардыгы үчүн көп маселелер чечилип атат. Билим берүү системасында, үй бүлөлүк эмелерде жанагы балдар, шыктуу балдар бар. Окууга эмеси жок, чамасы жетпеген үй бүлөлөр көп болуп атат. Ошондой үй бүлөлөрдүн эмелерине бул, конечно, кедерги, кандайдыр зыянын тийгизе турган нерсе. Анан биз балдарыбызды ак эмгегибиз менен иштеп, таап, анан жакшынакай кылып эметип келаткан бир мезгилде эле бир кызыктар болуп, кокустук менен кире калып туруп, баланча миң долларды уттуруп жиберет экен бир эле күнү. Мен даже бир эмени практикада көргөн, турмуштан көргөн эмемде өткөн эмеде, казинонун ачылган жеринде. Бир үй бүлөнү көрдүм. Ушундай кирип алып, уттуруп ийиптир чоң сумманы. Алар болсо аны эметиш үчүн, төлөш үчүн үйүн сатып туруп, анан баягы айылын дагы үйүнө кетишти. Шаардагы үйүн сатып туруп. Ал үйүн болсо тытынып атышып, ата энеси, эжекелери баары биригип атып, эптеп, септеп, кыйналып, кысталып, жаңы тургузуп, мынакей эми жашасак жакшы болот деп баштаган мезгилде баласы кокустук менен, жеңил ойлуулук менен кире калды дагы. Анан бир мезгилде карасаңар, депрессия үй бүлөсүнүн бардыгы. Албетте мынамынча мээнет менен 10 жылдап аны салган үй болсо, анан кийин бир эле күнү уттурган болсо, анан ошол эмелерден бир окуду элем да. 60%-не чейин ошол жана эмебиси менен тигилердин пайдасына келет. Ал жерге, значит, утуучу кишилер аз гана болот. Утуучу аз болот, уттурат. Анда мен бул жерде Алмаз мырзанын айтып өткөн сөзүнө мен ынанып отурам. Себеби дегенде муну биздин коомчулук бул жон терис менен сезгенден кийин азыркы чыгып аткан ызы чуу ошон үчүн чыгып атат. Эч ким өзүнүн баласынын ошол жака киришин каалабайт, биринчиден. Экинчиден, финансылык ущерб үй бүлөгө чоң болушун эч ким жактырбайт. Ага эч кимге ким ошону жактырат. Анан бул бир маселе. Экинчи маселе, тарбиялык маселеси жагы кандай болуп калат? Ушуга токтолоюн дедим мен сизден суранып.
эми мына эрекинде да жакшынакай үй бүлөлөр түзүлөт. Мына бүгүн үйлөндүк, жакшынакай кыз, жакшынакай жигит. Анан кокустук менен кирет дагы жигит. Анан кийин баланча $1000 бир эле күндө утуруп салат. Бул эмне болду? Эми тигил кыздын дагы, жигиттин дагы мойнуна бир азап түштү. Үй бүлөнүн ажырашуусуна. Ортодогу болгон баягы эле сезимдер жоголот. Баягы эле жакшы мамиле кетет. Анан үй бүлөдө бала төрөлүп калса, бала жетим калат. Бала жетим калды дегенче тарбиядан өксүк болот. Аны деген таятасына, таянесине алып барып таштайт. А таятасы тамыр үзүлөт деген. Өзүнүн баягы тукумунан, өзүнүн түпкү тегинен үзүлөт деген бала. Ушинтип бул көп толтура маселе. Тарбияга мунун дегиле бир оң эмеси жок. Гүлайым эже, дагы бир кичине сурай турган маселем. Бул азыркыдай болгон коомдогу бир терс мыйзамдардын көтөрүлүп, анан парламент ал нерсени өткөргөнгө аракет кылып, бирок ошол учурда коомчулук ал нерсеге каршы чыгып аткан учуру ошол өсүп келаткан жаңы муун үчүн тарбиялык жактан бир таасир калтырып койбойбу? Терс таасирин. Терс таасири ушундук. Анткени деген бир жолу алар атайы кызыктыруу максатында утушка эме кылып коет, эгилип коет. Бир-эки жолу утушка эгилип коет дагы, анан кийин баланча $1000 эмесин алып кетишет. Бул профессионал адистер түзөт. Аны жөнөкөй эле мына мисалы мага 100 жылда да кереги жок. Анткени мага мындай акчанын да кереги жок. Аны ошондой жолду. Жок, мен азыркы учурда сурап атканым бүгүнкү күндө азыркы биздеги абал. Айталык, бүгүнкү күндө жогорку кеңеште, парламентте бул мыйзам өтүш керек деп кайра-кайра сүйлөп атышат. Бирок ошол учурда коомчулук айтат, биз бүгүнкү күндө соц тармакта карап көрөлүк. Бүгүнкү көчөгөйдө адамдар менен жолугушуп калмайлык. Оюңуз кандай эле ушул жекеректе, эмне дейт десек, ошол нерсе болбош керек да. Вот ушул айтайлык мыйзам кабыл алуучу орган менен жумурай журттун ортосундагы болгон карама-каршылыктын өзү өсүп келаткан муунга кандай таасир берет? Бир кумарга кирип алган баланы тарбиялаш бул жөнөкөй мындай баланы тарбиялаштан кыйыныраак да. Жөнөкөй баланы тарбиялап кете бересиң. Жөнөкөй катардагы бала менен. Ал эми бир жолу ушул жолго берилип алган баланы токтотуш кыйын да. Бул алкоголизм сыяктуу, бамгилик сыяктуу. Бул көз карандылыкка көз карандылыкка алып келе турган нерсе. Көз карандылыктын баардык түрүнүн адамдын аң сезиминин деградацияга алып келе турган эмеси бар. Бүт баардык көз карандылыктар. Токсикомания, ушул меломания деп көп эмелер бар. Ушундай көп көз карандылыкка алып келген нерселердин баарын аң сезимге терс таасир, өнүгүшүнө терс таасир. Биз эмне мектептерде кыйналып атабыз, эмнеге кыйналабыз? Биз баланын интеллектин чоңойтолу дейбиз. Тарбия ушулда. Биз баланын акыл эсин өстүрөлү дейбиз. Тарбия деген ушул. Аң сезимин өстүрөлү дейбиз. Жана ой жүгүртүүсүн өстүрөлү дейбиз. Ал болсо кумарга кирип алган баланы аң сезимин өстүрмөк тургай токтотуш кыйын болуп калды ал уже. Ал тескери жолго түшүп алып, мисалы адамдын максаты южный эмеге полюска барыш, южный кайсы бир шаарга барыш керек болсо, ал северный ледовитый океанды көздөп кетип бараткан сыяктуу. Ал северный ледовитый океанга жетип алгандан кийин деградированный состояниега жетип алгандан кийин ал меланхолия, ал депрессия, анан агрессиясынын жогорулашы, анан толгон токой проблемалар, анан духовный проблемасынан ошондойлордон кол салуучулар пайда болот, каракчылар пайда болот. Анан кийин кылмыш. Ушул сыяктуу маселелерди муну менен анан асап тартуу. Үй бүлөнүн асабы, милиция органдарда иштегендердин асабы, мугалимдердин асабы. Айтор дегел эч кимге анын пайдасы жок. Түшүнүктүү. Сизге рахмат. Гүлайым эже, мен Алмаз мырзага суроо бергим келип турат. Жогору жакта Гүлайым эже айтып өттү да, мунун терс таасири ушунчалык кенен болгондуктан бул чоң дебей, кичик дебей баарына бирдей терс таасирин тийгизет деп атат. А бирок мыйзам кабыл алуучуларда мындай деген жооп чыгып атат да, биз бул иш-чарага келгенде, бул ишмердүүлүккө келген учурда биз Кыргыз Республикасынын жарандарын биз такыр киргизбейбиз, жалаң чет өлкөлүктөргө биз гана ишке ачабыз деп атат да. Бул канчалык реалдуу болушу мүмкүн? Эми ошондой болгон күнү деле бул сөзсүз түрдө биздин жарандарга түзмө-түз байланышы болот да.
Дегенде биздин жарандар ал жерге аралашпай калбайт. Биздин жарандарсыз бул иш мындайча айтканда иш жүзүнө ашпайт. Ошо кыйын. Ашпайт. Себеби дегенде аны иштегенге эми баягы эмелерди кызматкерлерди да башка жактан алып келбейт. Ал кароочусу болот, кызматчысы болот, чай ташыганы болот, иштегендери болот. Бардыгы тең кандайдыр кызмат көрсөткөндөрү болот. Баары бир кандайдыр бир ошол жерлерге аралашат. Туура айтасыз. Анан негизи эле бул жерде ошол эменин казинонун Кыргызстанда жайгашуусу, ачуусу эми бул деген кандай десем, бизде бир аралчага алып барып же болбосо бизге эл көрбөгөн жерге алып барып болбойт да. Аны сөзсүз түрдө бир жерге бир кооз, бир имарат салынабы, же бир кичинекей шаарча салынабы, ошол баары бир ошол биздин жарандарды тартат да өзүнчө мындай бир кандай десем, жанагы ары гүлгө тартылат го, ошол сыяктуу эле бул да тартылат да. Бул жерлер да тартылат. Себеби ошол жерде дүйнөдө билебиз го, даже ошол эң атактуу болгон Лос-Анджелес, Лас-Вегас дейт. Лас-Вегасда карасаңыз, ошол шаардын ичиндеги эң кооз имарат эмне болот? Казино болот да. Мен ойлойм, сиз айткандай бизде деле салышса, ал нерседен деле салышат. Ооба, жөнөкөй кылып салбайт. Эгерде ошол иностранецтер үчүн деп аткандан кийин анын жөнөкөй эмес, казиного деген ар бир адам келе бербейт. Аяка бир гана ошол капчыгы калың бай адамдар келет. Демек, ошого жараша ошонун деңгээлине баягы ошончон айтып атат да, 5-звездочный отель болсун ошол жерде, алардын дагы эмеси налогу жок дегенде 1 миллиард сом болсун деп бүгүнкү күндө айтып атат. Бардык деңгээлдер аябай чоң акча айланат да. Ал деген сөзсүз түрдө мындай ошол жерде кылмыш, криминалитеттин пайда болушуна дагы бир себепкер болот. Бул дагы бир коркунуч тарабы. Значит, криминалитеттин пайда болушуна же болбосо кылмыштуу топтордун түптөлүүсүнө дагы шарт кошпойт экен да. Ал бир гана жана оюнчуларды эмес, алар да сөзсүз ошончо байлар келип атса, аларды тоногусу келет, алардын акчасын алгысы келет, өлтүрөт. Негизи эле бул баягы алтын бир мындай дайыма бир ошондой өлүмдүү адамдын бир баштарын мындай жутуп турат го, ошол сыяктуу эле болот да, бул деле көрүнүшчү. Анан муну жөн эле мынтип эле биз ачып койсок эле биздин казынабызга, бюджетибизге акча мынтип эле булактап эле чыга берет деген бул жомоктогудай эле нерсе да. Анан мунун кесепеттерин эске албай турбайбыз. Ушул жерде мен суроом бар болчу да. Бүгүнкү күндө ошентип казынаны толтуруу зарыл болуп атпайбы деген дооматты көбүрөөк айтып атышат. Ошол мезгилде бул казинолор мамлекеттин атынан ачылып, мамлекеттик мекеме болуп ачылабы, же бул жеке адамдардын атына катталабы? Жок, бул деген эме жеке мамлекет ачпайт да өзү мындай. Мамлекет ачпайт. Бул деген жеке адамдарга. Мамлекет ачпаган мекемени ал жердеги түшкөн түздөн түз пайда толугу менен бюджетке түшүп калат дегенден алыс болушубуз керек экен. Эме катары деп атат да, бул салык катары. Салык катары. Мен ойлойм, эгерде мына ошол нерседен түшкөн салык канчалык пайдасы көп болсо да, бирок салыгы баары аз го деп ойлойм да. Себеби дегенде салыкты 50%-га көтөрө албайт, 30%-га көтөрө албайт, 20%-га көтөрө албайт. Салык кадимки мекемелердеги болгон салык болуш керек деп ойлойм да мен. Эми депутаттар жана ошондой эле Финнадзордун башчысы Улан Сарманов айтып атат, чоң баягы салыктарды коебуз, ошо салыктар кирешени алып келет деп, ошо менен мындайча айтканда актап атат да. Актап атат. Бирок бул чын айтып атканда бул негиз болуп бербейт ага. Себеби дегенде бизде эми анчалык эле бүгүнкү күндө ачарчылык деле жок да, ошончолук бюджетти мисалы башка жерде булагы түгөнүп калып, ошого эле көз каранды болуп калган тургандайчы. Арага жок болуп калган жок. Же согуш болуп аткан жок да, бүгүнкү күндө ошол бир гана казинонун көзүн карап тургандайчы. Бизде азыр жашоо Кудайга шүгүр жүрүп атат. Экономикабызда кандай болбосун, кыйынчылыктарга карабастан акырындан алга карай ал да жылып баратат. Ошону ошол эле баягы адал жол менен эле алып кете тургандан башка артык жана жакшы жолу жок да. Жана эң эме коопсуздук, андан башка жолу жок. Ошондуктан эгерде биздин ошол мыйзам чыгаруучулар жана ошондой эле биздин мамлекетибиздин башында турган ошол өкмөт жана президент эгерде чындап эле ошол биздин элибиздин жана жерибиздин, мамлекетибиздин ошо келечегин ойлой турган болсо, анда бул маселени ошол бүгүнкү күндөн баштап ошого тыюу салыш керек да, вето салыш керек да, муну токтотуш керек. Президент өзүнүн чечкиндүүлүгүн көрсөтүп, ошол вето укугун салып, ошол укугун колдонуш керек, пайдаланыш керек бүгүнкү күндө. Рахмат, Алмаз мырза. Гүлайым эже, мен ойлойм, эгер айталык эми жаман айтпай жакшы жок дейт. Мыйзам айталык биринчи окуудан өттү. Баарыбызга белгилүү болгондой. Айталык өзү негизинде эң эле татаал окуу биринчи окуу деп айтышат да, жалпы мыйзамды кабыл алып жүргөндөрчү.
Айчат экинчи, үчүнчү окуу жөнүндө бир формалдык эле иш-чара болуп калат дейт да. Кокусан эгерде ушул мыйзам өтүп кеткен болсо, биздеги мектеп окуучулары үчүн мына ушундай болгон кооптуу иштерден өздөрү сактай турган кайсы бир сабактарды киргизүү зарылчылыгы келип чыгып калбайбы? Ооба, туура. Эң туура. Анда только дин таануу керек бугачы. Мынеке. Анда бул дин таануу гана. Ошол дин таануу маселесинде бүгүнкү күндө бир президент келгенден бери коомчулук алдында убада берип келген эле, коомчулук алдында көп эл чогулган учурда эл кол чаап, президенттин макулдугун уккан мезгилде аны өтө кубаныч менен кабыл алды эле. Ошол маалымат жөнүндө, ошол долбоор жөнүндө азын аулак сөз айтып өтө аласызбы? Жакшы суроо койдуңуз. Азыр диндердин өнүгүү тарыхы кирип атат. Окуу планга дин таануу эмес, диндердин өнүгүү тарыхы кирип атат окуу базистик планга. Бирок биз ойлоду элек дин таануу балдар үчүн дагы, ата-энелер үчүн дагы, коомчулук эртеңки мамлекеттин, эртеңки элдин келечеги үчүн да дин таануу более эмерээк пайдалуураак депчи. Анткени мунун пайдасы мына эрекиндей да. Бул эмне үчүн киргизилип атат? Дүйнөлүк билим берүү системасы эмне үчүн бияка багыт алды? Психикалык проблемалар көбөйдү. Аны токтотуш кыйын болуп калды. Рухий проблемалар көбөйдү. Өзүмчүлдүк, ичитардык, ушул сыяктуу көп моралдык проблемалар көбөйдү. Окуучулар арасында кылмыштуулук өстү, девианттуу поведение, деликвентный поведение, анан балдар сойкулуу деген балеке чыкты, анан рэкет деген балеке чыкты. Мунун баарын токтотуш кыйын болуп кетти. Анан кийин бул ушул диндеги адеп ахлактык маселелерди мектеп аркылуу эмес. Бул Европа континентине кирген 51-жыл кетип баратат. Россияга кирген 31-жыл кетип баратат. Ал эми бизге киргизе албай атабыз. Бул оригиналын киргизе албай атабыз да. Эгерде жалпы ислам ааламын эске алсакчы? Ошолордогу эме суицид аякта жок экен да. Ошол дүйнөдө суицид статистикада ушундай сакталыптыр, айтылыптыр. Япон дүйнөсү эң алдыда турат экен. Анан атеисттик дүйнөлөр эң алдыда турат экен. Анан кийин идеалисттик философиянын негизинде сабак берген дүйнө эң алдыда турат. Андан кийин эмеде турат экен. Ал эми могуреки жанагы Египет мисалы, Сауд Аравиясы сыяктуу өлкөлөрдө суицид деген түшүнүк жок экен. Ооба. Өзгөчө өспүрүм балдардык. Өспүрүм балдардык. Японияда биз маданият ушундук, алар мыкты эмгектенет, жакшы адамдар дейбиз, суицид биринчи эң жогору жакта турат экен. Анан дагы бир нерсе кошумчалап кете турган нерсе бар экен. Президентибиз былтыр эме чыгарбады, жарлык чыгарбады. Окуучуларды, Кыргыз Республикасында эметкен окуучуларды, жаштарды адеп ахлактык, руханий өнүктүрүү жана дин тарбиясы. Эми биздин президентибиз бечара алдыга сүйрөйүн деп эле аракет кылып атат. Жарлык чыгарып атат. Биз концепция жазып атабыз, анын негизинде иштейли деп атабыз. Анан моякта момундай болгон бирдекелер чыгып атат. Эми түшүнүксүз таасирлер. Муну эрекинде болгон бир нерсе чыгып атат. Эми коом бардыгы биригип, жана биз мурда айтчу элек карама каршы пикир философияда айтылат ушундайчы, карама каршы пикирлер бул өнүгүүнүн немеси деп. Мурда айтылчу философияда. Азыр болсо бул түшүнүк такыр туура эмес экендигин жетти да акылы адамзаттын. Оказывается, бул өнүгүүнүн эмес, карама каршылык эмес, биримдик. Биримдик өнүгүүнүн эмеси кадам экен. Ошол адамдардын көз караштары бирөөсү мына мисалы өзүнүн материалдык кызыкчылыгы үчүн мына эрекиндей жолго кетип атат. Экинчиси буга каршы, анткени анын бюджетин алып. Ушундай жол менен биз көпкө чейин кыйналып жашайбыз. Ошондуктан бизге дегеле ата бабабыздын айткан сөзү бар го. Бир жакадан баш чыгаргыла, бир жеңден кол чыгаргыла. Ынтымакта жашагыл. Ырыс алдын баягы биздин билдигерки келе жаткан этнопедагогубуз дагы бардык нускалардын баары тарбиядагы эң основасы болуп келгендиктен кыргыз калкы катары сакталып келдик да. Эми азыр дүйнө жүзүнүн баары эле өз маданиятына кайрылып атпайбы? Өзүнүн этнопедагогикадагы тарбиясына кайрылып атышат. Анан биз бир тууралуу эле батыштуу туруп атабыз. Бир тууралуу өткөндө дагы бир окуя болгон, сойкуларды ачып жибере баштаган. Болгон ошондой окуя. Анын дагы Америка Кошмо Штатында бир жылда баланча $1000 алат экен бюджеттен депчи. Эми айланып кетейиндер. Биз ушунчалык ачык калып
бул жигит айткандай ачкалыктан өлөйүн деп калдыкпы, что сойкулуктан ал арам акча да. Ушуну түшүнө албай арам акча менен балдарды тойгузсак зээндүүлүгү кемейт экен. Анын дагы сөзүңүз бөлүнгүлө келет. Эл өкүлдөрүнүн арасында бир депутат ушул сөздү дагы айтты трибунадан. Же ал комментарий берип аткан, интервью берип аткан учурдабы, же парламент трибунасынанбы, бул сойкулукту деле расмий кылып туруп пайда киргизсе болот экен бюджетти толтурууга деп айткан сөзү. Ошентип айтты. Эми бул маселеде чындап эле бир ойлончу учурго дейм сиз айткандай. Себеп дегенде бүгүнкү күндө моундай болгон мыйзамдардын кабыл алуусу эртеңки күнү азыркы бизде бар болгон көйгөйлөрдү дагы курчутат деген көбөйтөт да. Ал көбөйтөт да, ал калктын деградациясы да, элдин деградациясы. Биздин менталитетибизде мындай түшүнүк болгон эмес. Биздин менталитетибизде сойкулук дайыма осуждать этилип келген нерсе да. Эме жанагы эң жек көрүнгөн тиги эркектин дагы аялдын дагы бул эң жаман сапаты катары таанылып, тарбияда муну ушунчалык мээсине куюп келген нерсе да. Анан жана кумарданын любой формасы, жалаң эле казино эмес. Бардык формасы зыяндуу. Бир дагы ошол кумардануунун бир дагы формасы эмес, пайдалуу эмес. Баарынын зыяндуулугу бар. Бул жөнүндө эмелерди жазып элатабыз, бирок мына эрекинде чыгып атат. Андайча айтканда, азыр биз Крыловдун баснясы барго, лебедь, рак, щука. Ушундай абалда жашап атпайбызбы? Анан кийин бизге дооматтарда коюлуп атат. Эмне үчүн тарбия натыйжалуу эмес? Тарбия кантип натыйжалуу болот? Коомдо ушундай теме болуп атса, эмне үчүн анан кийин бул жакты саясатта да болуш керек, мындай бир туура багыт. Депутаттардын арасында дагы туура багыттагы эме болуш керек. Пресса дагы туура багытты сүйлөшү керек. Морекинтип телевизордагы көп туура багытты айтыш керек. Анан мугалимдер дагы буга көңүл бөлүш керек. Ата-эне дагы көңүл бөлүш керек. Ошондо барып туруп бала оң жакты көздөй багыт алат. Билемиз, ушул жерде бир кичине кыстарман бар да менде. Сиз туура белгиледиңиз да. Туура багыт деген биз кайсы бир деңгээлде атеизм доорунда жашасак дагы Советтер Союз мезгилинде туура багыт деген түшүнүк бар эле да. Сиз айткандай гезиттерде туура багытты айтчу эле, радиода туура багытты сүйлөчү, мугалим дагы туура багытты айтчу, колхоздун раиси деги туураны айтчу да. Айылдын аксакалы деле ушул туураны сүйлөчү да. Анан жыйынтыгында элдин ортосунда бар деле бир багытта эме кылчу, тынч аман эле болгондо барына сабыр кылып, жогуна канат кылып, жогуна сабыр кылып келе берчү эле да. Мына акыркы мезгилде ошо 30 жыл аралыгындагы болгон эгемендик мезгилинде ошо бизде туура багыт деген түшүнүктүн өзүн жууп салуунун аракети катуу жүрүп кеткен жокпу? Ооба, бизде идеологиялык вакуум деген балекет пайда болбоду. Идеологиялык вакуум деген жаман нерсе экен да. Анан биз идеологияны батыштан да издеп көрдүм мен. Бул неотомистик философия менен билим берген педагогдор бар экен. Экзистенциалдык философия менен бар экен. Башка аналитикалык, позитивисттик деп булардыкы кандай экен, тигилердики кандай экен. Эң акырында мен ушул эмеге келдим. Дүйнө мен эмес, дүйнөлүк билим берүү мейкиндик ушул жыйынтыкка келиптир. Анткени ушул адамдардын психикалык проблемаларын, духовный проблемаларын чече албай калышыптыр. Анын жолу каякта экен анда? Анын жолу биздин эле ата бабабыздын жолу экен. Кадимки эле баягы эле ыйман эле жолу экен. Ошол этнопедагогикабызга кайрылуунун эле жолу экен. Андан башкарга жок болуп калыптыр. Чоң рахмат сизге. Алмаз мырза, кечеги ошол 2 күн болду, Малиев деген бир эл өкүлү чыгып, Курандагы 2-чи сүрөнүн 219 аяты моундай деп айтат дейт. Сизде араб тилчи катары, ошол учурда Курандан маалыматы бар адам катары ошол жөнүндө бир ачык кытап берсеңиз деп сурап атам. Себеби дегенде көпчүлүк адамдар депутаттын сөзүнөн Курандын ичинде ушундай жер бар турбайбы деген тыянакта калып калышты көпчүлүгү. Ошондуктан ушул Малиев айткан 219 аятка токтолуп туруп түшүндүрмө беребиз. Бул Малиевдин бул кылган, мындайча айтканда кылыгы десек, бул жөнүндө өзүнчө бир тема, себеби дегенде бул бир нече ошо багыттарды камтыйт. Биринчиси эл өкүлү өзлөрү мыйзам чыгарып ошо бутагында
бутагынан ошо депутаттар болуп турат бизде Кыргызстандан, ошол бийлигибизден. Өзлөрү ошо дин мамлекеттен ажыраган, Куран боло турган болсо ошо ислам дининин негизи жана өзөгү. Ал да кошо аралашпаш керек андай мамлекетке, мыйзам чыгаруу процессине. Ошол жерге китепти көтөрүп барып алганда алып келген эле уже туура эмес. Өзү ошо мыйзамга, өзлөрү жазган мыйзамга ошо жерден карама каршы келип атат биринчиден эле. Ал эгерде ага далил өзүнүн кылган ушундай бул арам ишке далил издесе, башка жерден издеш керек. Курандан эмес. Ыйык Курандан эмес. Ыйык Куран эч качан ага далил болуп бере албайт, болбойт эч качан да. Бере албайт ага далилди. Жок, болуп бербейт, адалда бере албайт. Бербейт десе. Себеби дегенде Курандын багыты, максаты башка. Ошондуктан ал бир аз жана сиз айтканда адаштырып алды да. Ал кетип бараткан жары эгерде түндүк боло турган болсо, максаты ал түштүккө карай түшүп алды да. Ал деген издей турган болсо, анда деген ошол жанакы бузулган кайсы бир жазуучулардынбы же болбосо моралдык жактан жанакы извращенный бир окумуштуулардынбы, ошолордун китебинен издеш керек да. Бирок Куранда эмес. Бул даже моралдык жактан алганда, мыйзамдык жагынан алганда да ал эмени Куранды кармап жогорку кеңешке алып келүүгө да акысы жок да. Андай боло турган болсо бардык мыйзамдарды Куран негизинде чыгаралы да келгиле. Макулсуңарбы ошого? Ия, макулсуңарбы ошого? Эмнеге адалга, арамга келгенде эле Курандан издеп калабыз? Башка адал, жакшы башка иштерге келгенде арамды адал кылууга келген учурда. Ошо арамды адалдаш үчүн Курандан издеп калабыз. Башка Куранда андан башка толтура мыйзамдар бар да, бир гана ал эмес дейли. Бирок өзүнөн өзү ошол экинчи жагы, ал ошол туура эмес. Мен көчөдө айттым, бул деген сабатсыздык. Эмнеге деген сабатсыздык? Эгерде деген сен анын ошо араб тилин билгенде да бул жерде жетиштүү болбойт. Биз өзү жакшы билебиз го. Бул жерге деген ал хадистик илим керек, тафсир илими деген болот. Ал жерде ошо түшүндүрмө, котормо илими, даже араб тилин жакшы билген адам түзмө-түз Куранды окуса түшүнбөйт эмне деп жазылганчы. Анын кайсы шартта түшкөн, кайсы заманда түшкөн, кайсы адамдарга түшкөн деп ошолордун баардыгын талдап келип туруп, анан бир жыйынтык чыгарса болот да. Ал үчүн бир толук бир эмеси болот да, тафсир илими болот. Ошондуктан ал туура эмес аятты алып алды да, далил катары алганда кайра ошондой келгенде. Мен бир байкаган жерим ошол аятты дагы ал ошол керектүү жерин жулуп алып туруп, анан толук аятты аягына чыгарбай окуп койгондой дагы сезилген. Как фрагмент катары колдонуп атат, баягы бир эме деп коет го, текстин үзүп алганда, өзүнө керектүү жагын колдонуп, калган жагын карап айтат. Эң биринчиден биз баягы эгерде ошол аятка келе турган болсок, ошол Бакара сүрөсүндөгү Курандагы аят, ал деген эң баягы исламдын башыңкы табында түшкөн аяттардан да. Ал кезде мындай толугу менен ислам деген өзү акырын-акырындан келген да. Түптөлү толук менен түптөлү элек. Бул жерде тарбия процесси, тарбия иши жүрүп келе жаткан кезде баягы эл ошол араб коомунда, ошол азыр мына Европада, кайсы башка жерлердегидей ошол кумарчылык катуу таркаган, аракештик катуу таркаган кезде ошону дароо эле минтип келип туруп эле ошол адамдын напсисин, адам түзүлүшүн жараткан билет да. Келип туруп эле, жок, арак ичпегиле же болбосо кумарканалар жапкыла десе, жаба койбойт. Ага барбайт, көнүп калган. Ошондо улана бермек да. Бирок ошол бул тарбия процесси Куранда жанакы сиз айтканда абдан күчтүү экен. Бул акырыңдан ошо адам баласын жана акырыңдан тарбиялайт эмеспи? Күндөн күнгө, айдан айга, жылга дегенде, ошондуктан бул өкүмдөр дагы ошол кумарды тыюу боюнча жана аракештикти тыюу боюнча акырың мындай этап менен келген да. Бул ошо биринчи этабында ошондо түшүндүрмө болуп атат. Ал эмеде ошол кумарчылыкта жана ошондой эле аракта, хамырда дейт да, майсир жана эмеде хамыр, ваясалунка анил хамри вал майсир деп атпайбы? Ал ошол жерде Куран менен арак менен сенде кумарчылыкта сураганда, кул фихма исмун кабир, ошол жерде чоң күнөө бар, чоң зыян бар деп атат. Жана бирок ошо менен бир аз пайдасы болушу мүмкүн дейт да. Ва исмухума акбар деген жер бар. Бирок ошонун уландысы, ошонусун айтпай атат да, ошол жердечи. Бирок ошо зыяны боло турган болсо, пайдасына караганда көбүрөөк да. Көбүрөөк деп атат да. Көбүрөөк. Ошондуктан эгерде сен бир нерсени алып туруп ошол жерден пайда көрөм десең, бирок зыяны эгерде ошол жерде ачык айкын тура турган болсо, жана зыяны көбүрөөк болсо, сен эч качан барбайсың да ал нерсеге.
ошо жактарын карабай туруп эле ал баягы үстүртөдөн алып туруп эле могу жерде пайдасы болуп атпайбы дейт. Ал ошол жерде элдер алар да билген эми бир аз акча утабы же болбосо ар бирче бир нафсий бир ракат алабы, бирок анын зыяны ден соолукка, коомчулукка, келечекке, муундан муунга зыяны андан көбүрөөк экен, чоң экенин эске албай атат да. Мени дагы бир суроо түйшөлттү ушул жерде. Биздин мыйзам чыгаруучу депутаттар кайсы бир мыйзамды ишке ашырууга келгенче да ошончолук чындап эле катуу изденип адабияттардын баарын көтөрүп, анан элге жарактуу болгон мыйзамды көтөрүп чыгыш үчүн ошончолук изденүүгө барат болду экен деген дагы суроо мени түйшөлттү. Бул албетте бул суроо эми биздин ачык суроо. Ошондуктан Гүлайым эже, бул деги эле педагогика. Бул эмнеден куралат? Педагогика бул жалаң эле окутуудан куралабы же адамдардын жашоосуна ыңгайлуу кабыл алынган мыйзамдардан да турабы? Бул илим, педагогика адамдардын аң сезимин агартуу илими, адамдарды тарбиялоо илими, билим берүү илими. Бул албетте жер жүзүндө басып өткөн тарбия боюнча, билим берүү боюнча баардык тарыхы топтому, тарыхынын топтому. Ушул педагогика. Бирок бизде педагогика мындай бөлүнүп калган. Советтик педагогика, атеисттик педагогика, идеалисттик педагогика, буддисттик, индуисттик. Бири-бирин жактырбаган педагог болуп калган. Бири-бирине карама-каршы жактары бар. Идеалисттиктерди советтик доордо бизде вообще буларды чирип бараткан капитализм, империализм, булардын немелери, идеологиясы туура эмес идеология, булардын жана башка. Булардын ниети жаман да. Жана башка. Биздики советтик педагогика бул идеалдуу педагогика. Бул адамга жакшылык канап келүүчү педагогика. Бул моменту алып биз ушул жол менен коммунизмге жете турган, алып бара турган педагог. Жана башка. Эми биз ошону менен 73 жыл жашаганбыз. Муну жашасак, эгер ушул педагог идеалдуу болгон болсо, ошол педагогиканын негизинде баарыбыз тарбияланган болчубуз. Анда биз эмне бомба менен талкаладыбы бирөө? Муну же болбосо бирөө согуш менен эметтиби? Же мылтык такап кайткын дедиби? Кайткын дедиби? Бул педагогиканын идеологиялык базасы негиздүү эмес экен да. Жогору жактагылар өздөрү эле чыккынчылык кылып коюшпадыбы? Жазуучулар болсо аларды колдоп туруп албадыбы? Журналисттер аларды колдоп туруп алышпады? Интеллигенция аларды колдоп туруп алышпады? Ошол разрушительное эме кетип баратканда, саясат процесс кетип баратканда, эй, токтогула, биз эмне жакка баратабыз? Биз батыштын идеологиясына алданган жокпузбу деген суроо эч ким койбой туруп албадыбы? Өздөрүнүн баардык адамдар өздөрүнүн креслосы үчүн, өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн гана иштеп туруп алышпадыбы? Жыйынтыгы эмне болду? Эч ким талкалабай, бузбай, эчтеке болбой туруп өзүнөн өзү ыдырап туруп кетип калышты. Мынакей идеологиянын негиздүү эместигинин далили. Бул педагогиканын негиздүү эмес педагогикага бул эме болуп калды да, чоң сабак болуп калды. Эми ошон үчүн биз келечекте муну да кайталабаш үчүн основасын издешибиз керек болот го дейм. Дагы сизге кошумча кичинекей суроо. Бизде мында түшүнсөк болот экен да анда. Эгерде бир коом, бир мамлекет, өлкө айтайлык, бир чөйрө, эгерде ал чындап эле өлкө катары, чөйрө катары бекем өнүгүш үчүн алардын ошол жетекчисин дагы, кызматкерин дагы, журналистин дагы, жазуучусун дагы, жөнөкөй кара жумуштагысын дагы, тарбия берүүчүсүн дагы бардыгын бир көз карашта тарбиялай турган, бир идеология бириктирген зарылчылык бар экен. Бар. Ошондой зарылчылык бар болгон үчүн ушул этнопедагогикабызга кайрылып атабыз да. Этнопедагогикабыз биздики, мен жазып атам, кечээ күнү жазып атам да. Биздин этнопедагогибиз каяктан чыкты? Нурмолдо, Молдонияз, Молдо Кылыч. Ал эми андан ары кетсек, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагын, казактарга барсак Аль-Фараби, Тоутура, бүт эле эмебиздин бар чыгыш окумуштуулар, окумуштууларыбыздын баары эле илгерки баягы алтын доор орто кылымдардагы. Аяк алардын баарын кантип биз жокко чыгарабыз? Тарыхыбызды кантип таанабыз? Алардын эмесинде келген эл катары сакталып калган да, келген да андай мындай дух
Духовный. Гүлайым эже, сиз өтө жакшы нерсени белгиледиңиз да, этнопедагогика дегенде. Этнопедагогиканы мен мындай деп түшүндүм да, сиздин айтып берүүңүздө. Биздин ата бабабыздан тарбиялык мурас катары калтырылган бекем жол деп. Туурабы? Ата бабабыз эмне менен ошол жолду куруп келген дегенде, анда ата бабабыздын басып келген ишеничтүү жолу бар эле, ал ыйман жолу эле деп. Ооба да. Туурабы? Мына ошондуктан сиздин жоопторуңузга мен ыраазычылык билдирем. Мен эми программанын ичинде сиздерге мен ушул бүгүнкү көтөрүлүп аткан маселеде айтсам туура келет эле, ушул нерсени элге жеткирип калайынчы деген бир кенен микрофон калтырсам, бүгүнкү теманын алкагында ал дагы болсо кайра эле эмне бүгүнкү күндө кабыл алынып аткан кумар оюндарына жол ачкан мыйзам тегерегинде. Алмаз мырза, сизде. Рахмат. Бул жерде биз ошол бир самга токтолуп, мыйзам кабыл алып атканда бир гана эле ошол бюджет, бир гана эле экономика деп шылтоолобой, биз өзүбүздүн ошол Кыргызды ошо 3000 жыл тарыхы бар Кыргыздын келечегин ойлоп, келечекте каяка баратат, кайсы жол менен баратат, кайсы багытта баратат деп ошого көз чаптырыш керекпиз. Алардын өткөн када салтын эске алуу менен. Ооба. Ошо тарыхты деп атканым, ошол биз 3000 жылдан бери келаткан эл сакталып, эмне менен сакталып келди бүгүнкү күнгө чейин? Кудай Таала эмне үчүн сактап келе жатат? Батырлыгы үчүнбү, байлыгы үчүнбү, эмне өзгөчөлүк, кайсы касиеттери бар, кандай сапаттары бар? Биз улутту улут кыла турган биздин ошол тилибиз бар, биздин дилибиз бар, маданиятыбыз, тарыхыбыз, наркы наслибиз жана баалуулуктарыбыз бар. Бизди башка элдерден айырмалантып, канча ошол 3000 кылым дегенде, 3000 жылдан бери ошо жер жүзүндө канча деген ошо жер алмашты, канча деген ошол эл алмашты да, канчасы жок болуп кетти, жексен болуп кетишти. Унутта калышты, тарых билбейт аларды. Биз боло турган болсо ошол гундардан баштап ошо гундардан да өттүк, усундардан өттүк, сактардан да өттүк, түрк доорунан да өттүк. Бүгүнкү күндө мына ошол алтын доорду да басып келип, мына бүгүнкү күндө мына 3-чү кылымыбызды кыргыз катары ушул жер бетинде өмүр сүрүп келе жатабыз. Эмне баалуулуктарыбыз бар. Биз ошол жана башында эжеке туура айтып кетти, биз деген ошол бул дүйнөнүн менен аркы дүйнөнүн тең философиясын жанагы эриш аркак дегендей кармап, адал арамды, жакшы жаман дегенди бардыгын тең бирдей түшүнүп келгенбиз да. Ошондуктан биз ушул улуу философияны карманып келе жаткандыктан бул дүйнө, тиги дүйнө дегенде, жалган дүйнө, чын дүйнө дегенде бардыгын тең ошол ордуна коюп, табият менен ошону бардыгын тең айкалаштырып, туура түшүнүп, туура кармап келгендиктен биз бүгүнкү күнгө чейин мына 3000 жылдан бери өмүр сүрүп келе жатабыз. Ошол тарыхыбызды биз бир күндө мынтип кесе чапкантабыз да. Кесе чаап, бизде динибиз да жок, дилибиз да жок, тилибиз, маданиятыбыз да жок болуп, глобализация болуп туруп, анан башка элдерге менен ассимиляция болуп, жок болуп кеткен табыз да. Ошого барып калабыз, урматтуу элибиз, урматтуу мекендештер, эгерде биз ошого туруктуш бербесек. Рызкы деген Кудайдан, андан коркпош керек, экономикадан да дагы жана бюджеттен дагы. Бизге жана башыбызда айткандай, бизде андан башка толгон токой булактарыбыз бар. Адал жол менен рызкыбызды таап жейли, адал жол менен жана ошентип эле Кудай берген рызкы менен өмүрүбүздү сүрө берели демекчи. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Абдан жакшы мындай мен уруксат болсо мен кошуп коеюнбу? Сиздин өзүңүздүн сөзүңүз бар. Эгерде бул сөзгө кошом десем, кошоңуз. Өзүмдүн сөзүм. Мен жакында бир информация таап алдым да. Махмуд Кашкаринин китебинде ал башка бир источникке ссылка жасап туруп, кыргыздын түпкү эмеси теги каяктан чыккан деген информация таап алдым. Жанагы библейский Яфис деген эме бар экен. Нух Ной пайгамбардын баласынын Яфис деген баласы ошонун тараган түрк тилдүү элдер экен. Ошол источникти таап алдым. Түпкү тегибиз жаман калк эмес экенбиз деп, анан ошого эме болдум. Биринчи, экинчи информациям бүгүн бир менин коллегам мынтип айтты да. Адамзаттын эч кимисине бербеген таза сууну кыргызга бериптир.
эч кимисине бербеген тоолорду, ичи кеңге толгон тоолорду, алтыны бар жана башка кендери бар тоолорду Кыргызга бериптир. Эч кимге бербеген таза абаны бизге берген экен. Эч кимге бербеген жакшы климатты берген экен бизге. Табигатты, сонун климатты берген экен Кыргызга. Кыргызга жер жүзүндөгү бейиш деген сыяктуу эмени берген экен. Кыргыз анан кийин эмне болуп өнүгө албай атабыз? Эч кимге бербеген эменин баары бизге берилсе, байлыктын баары бизге берилсе, биздин жардылыгыбыз эле руханий болуп калыптыр. Эң туура айтасыз. Баардык жардылыгыбыз ушул жерде. Бирөөбүз ойду сүйлөйбүз, бирөөбүз Америкадан үмүт кылабыз, ушул бизди жыргатат. Бирөөбүз болсо Кытайды карайбыз, бирөөбүз болсо Европаны карайбыз, бирөөбүз дагы башка жакты карайбыз. Кудайды эле карасакчы баарыбыз биригибиз. Ошондо биримдикке келсекчи андан көрө. Деги эле биз азыр мен китептерде улам экспертиза алсам, бир Теңириян келет, бир тиги эме келет. Бүгүн бирөө келиптир. Китеп келиптир экспертиза. Алтын доор келет. Адамзатты Кыргыз оңдойт. Кудай. Кытайды Кыргыз кантип оңдойт? Американы кантип оңдойт? Европаны кантип оңдойт? Орусту кантип оңдойт? Өзүбүз 6 миллион калк болсок, өзүбүз адегенде оңолуп алайлычы. Момтип момундай мыйзамдарга эме кылбай. Бирок ошонусуна карабастан үмүтүм бар. Буюрса. Үмүтүм бар. Жакшы калк, эл. Позитив, негатив менен күрөшүп атат. Бирок негативди позитив жеңип кетет деген үмүтүм бар. Балдарыбыз бар болсун. Туура айтасыз. Элибизге тынччылык берсин. Туура айтасыз. Европа менен тетети, Украина менен Россияда болгон жаңжалдан алыс кылсын. Кудай сактасын. Тынчтык берсин. Рахмат күнөйүмжө. Чоң рахмат. Сизди сөзүңүздү улай эле менин Ош шаарынын казысы бар. Убайдулла Сарабаев деген ушул киши менен отуруп калсам айтты эле. Мен андыжандык 80ден ооп 90га жакындап калган бир аксакал киши менен отурсам, мени көрө калып кучактап, белине бекем кысып туруп, айнынан силер өсө турган элсиңер дептир. Алла ыраазы болсун чоң ата, сизге чоң рахмат. Бирок бул нерсени эмне үчүн айтып атасыз десе, силерди мен ушу өмүр бою жашап келип, билип келем. Менин аталарым дагы силер менен достошуп, катташып келген адам катары айтып келген. Силер ушундай элсиңер, жалган сүйлөгөндү билбейсиңер. Жалган сүйлөбөгөн эл эч качан артта калып жок болбойт деген экен. Ошондон мен сиздерге терең ыраазычылык билдирүү менен жалпы биздин көрөрмандарга кайрылып айтат элем. Биз ошол жалганчылыкка барбагандай эле, жалганчылыкка бут коюудан өзүбүздү сактагандай эле, жаман иштерге, жаман мыйзамдарга, элдин тагдырына, өлкөнүн тагдырына, улуттун тагдырына балта чапкан мыйзамдарга келген учурда дагы эле ошо боюнча таза сакталып калууга чакырып кетемин. Мен сиздер менен кийинки жолугушууга чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп кошташуу менен аманчылыкта калыңыздар.